İçimde güyüt dolu armanım menен geldim. Bilesizmi emне güyüt? Kantse da aytayın. Жолго чыгардан мурун келинчегим ооруп калды. Больницага барып ташадым. Boyunda var эле. Бөт тилиге каршы чарчап калыптыр. Таштап келдим. Көз алдымда аякта күйүтүм. Бирок буякта осы келечек үмүтүм бар үчүн келдим. Мен күйүп пишип келдим. Жан дүйнөм талкаланып келсем да, ата-энемден улуу болгон устаттар ушул жерде сүйлөп отурса, кээ бириң телефон чыгып отурганыңды көрүп жан дүйнөм кейип кеткен үчүн айла жок мажбур сүйлөдүм. Урматтуу балдар, келгиле анда бир аз сүйлөшөйүн. Абрахам Линкольндин жанына бир бала келет да, ата-энесинен жумуш бериң мага деп айтардан мурун ата-энесинен мактанып сүйлөйт. Атам баатыр болгон, атам балбан болгон, мекен үчүн кызмат кылып ушундай өлүп кеткен деп баатырланча мактанып сүйлөп, аягында мага жумуш бериңиз деди. Абрахам Линкольн тиги балага карап, балам, сен мага картошканы эстетип атасың. Анткени картошканын да жей турган пайдалуу тарабы жердин астына көмүлгөн, жердин үстүндө жей турган жарактуу эч нерсеси жок деди. Урматтуу балдар, кыздар, качанга чейин ата-энебиз жөнүндө мактанып сүйлөйбүз, алар жердин астына көмүлүп кеткен болсо да. Сен менен мен өзүбүз эмне кылып койдук? Бабам Манас, бабам Чыңгыз деп сүйлөйсүңөр да, келгилечи бүгүн биз эрдик жасайлы, бизден кийинки муун биз жөнүндө сүйлөп өтсүн. Жок, бүгүн биз телефон чыгып отурсак, жок бүгүн илим албасак, жок бүгүн жалкоо болуп жүрсөк. Урматтуу жаштар, Кудайга шүгүр заманда жашап атабыз. Бүгүн балдар атылган танканын огунан ойгонуп аткан жерибиз жок. Эң сонун заманда жашап атабыз. Окуп жүргөн кезимде эстейм. Мен өзбекче гапиряпман. Базылар айтады, сен Өзбекстанда тугулган ашынчы жашы билесиң. Жок, onun үчүн эмес. Өзбекстанда төрөлдүм, Өзбекстанда чоңойдум, мектепте да ошол жакта бүттүм. Бирок кыргыз айыл, кыргыз мектеп, кыргыз бала бакчада окудум. Мен Ошко келип өзбек тилин үйрөндүм. Бирок бир нерсени айтайын, улуттун жаманы болбойт. Не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Всё. Урматтуу жаштар, жалпыңарга айтарым. Улутту жаман деп бөлгөндөр, алардын жан дүйнөсү өлгөндөр. Улутту жаман деп сүйлөп тургандар, аларды даан айтам, Кудай ургандар. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан бир хадисти айтам сиздерге. Эмне үчүн айтып атам? Урматтуу жаштар, келиңиздер. Бүгүн мекен сүйүү имандан, хуббул ватан минал иман. Ана ла ариф лугатал арабия. Мен арабча сүйлөй албайм, бирок бир нерсени айтайын. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң. Бүгүн керектүү маалыматтын баарын башка жерден алып атам. Баарыңардан суранам. Келиңиздер, урматтуу студенттер, окуп жүргөн кезибизде кыйналдык. Кээде тамаша бар. Атам Байкуш бир Идрис малды окутам деп, бир жылда 4-5 малды сатып келди. Не дейсің буга? Урматтуу жаштар, келгиле, сени окутам деп ата-энең канча кыйналып жашады, билесиңби? Мен студент кезиммен силерге сүйлөп берейин, бүгүн студенттер жыйналыпсыздар, анда угуңуздар. Студент кезим. Кечегинде Кореяга бардым. Түштүк Кореянын китепканасына кирсем, китепканасында ушундай жазып коюптур. Today's reader, tomorrow's leader. Бүгүнкү окурман, эртеңки башкаруучу деп жазып отурат. Бүгүнкү интернет чукуган, эртеңки көрдү чукуган жалкоо деп айткым келет. Урматтуу жаштар, келиңиздер, өзүбүз көзүбүздү казбайлы. Урматтуу жаштар, бир күндө базарга барып, кийим аласың. Китепке акча десек, акчам жок дейсиң. Китепке акчаң жок. 300 сомдук китепке акчаң жок, бирок колуңдагы телефондун баасы 13 000 сом. Урматтуу жаштар, телефон үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Базар үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Кийим үчүн акча бар, илим үчүн акча жок. Китеп үчүн акча жок, бирок пикет үчүн, көчөдөгү тентимей оюн күлкү вечер үчүн, золотая середина башка шереле үчүн акча бар. Урматтуу жаштар, жалпыңардан суранам. Келиңиздер, ар бириңдин ата-энең моно жерге бир эле шарт менен жөнөттү. Балам, кызым жакшы окуп кел. Башка шарт койгон жок. Же барбы бирөө жарымды, балам, кызым университетке барып бирөөнүн чукуп акчасын урдап кел деген. Эч кимге шарт койгон жок. Ата-энебиз бизге бир эле шарт койду. Жакшы оку деген шарт койду. Бир шарт аткарбай туруп, ата-энебизге 1000 шарт койдук. Мынаны алып бербесең кылбайм, мынаны алып бербесең барбайм, мынаны алып бербесең сен кимсиң сен? Урматтуулар, келиңиздер. А бир тапса баласы атасына бак конот деген кеп бар. Ата-энеңердин эл караган жүзүн жер каратпаңыздар. Жөн эле күндө өткөрө бербеңиздер. Келиңиздер, мен сөзүмдү улантайын. Америкалык
James деген bir dosum var эле. On that time I was a student. Once upon a time I was coming back from market and I was just visited my friend because his house was near to the market. Amerikалык James деген досум бар эле. Базардан кайтып атып Jame'ти bir ziyaret кылып коеюн дедим. Ар бириңер сабак алгыла, кулак салгыла. Кирдим, эшигин каккыладым. I'm knocking his door and suddenly there was a noise from inside the room. Who is that? Kim деп içkeriden ün geldi. Man İdris'min, oh James, man dosunmun desem eşikti kichine açtı da meni karap, saatın karap. Idris, did I invite you? Do we have the meeting on this time? Men seni çakırdım mı dedi da. Ey Jaman abid ne oldu magaça? Dosum de үйüne varsan eşigin kichine açtırıp kel deşo, kanday deşo. Men seni çakırdım mı? Usul uçurda joluguşubuz bar bile dedi. Jaman kapı oldum. Anan ayttım. Adatpız da biz demne kılayın. No, I just visited you because I'm your friend. Anam bizim mentaliteti düşündü da makul kir dedi. İdris, I give you only 10 minutes, come and sit down dedi. 10 minut berdi, 10 minut. Kirdim, oturam, 10 minutta özü kухняда идишагын таракта туруп. Мен жаман оюмда мага чаяп келет окшойт депмин. Каякта? Андай эмес. Көрсө рюкзагына жолдо жей турган тамагын даярдап атыптыр. Ар bir nerse plan menen. James maga plan menen жашашты үйрөттү. 10 мүнөттөн кийин дагы эмне деп коет кухняда? Speak aloud, I'm listening to you. Катуураак сүйлөйөр, угатам сени. Баланы сүйлөгүң келе. 10 мүнөт 10 сааттай өтүп кетти мага. Жаман обидно болду. Я там сижу, жду пока когда придет Джеймс. Он подошел ко мне и говорит: "Окей, time is up, давай уходим." Шундай турдум, экинчи келбейм сенинге дедим го. Бирок Джеймс мага убакыт менен, план менен жашашты үйрөттү. Урматтуулар, сен бүгүн эртең экзамениң бар. Сабак кылып эми отурсаңчы, эшиктен досуң "О" десе, "О, кандай азыр?" План сылаң уруп ойнойсуң, таштап кетип кала бересиң сенчи. Урматтуулар, план менен жашап, план менен ар бир нерсени өзүңө отчет берип кабыл алууну үйрөнгү.